Бүгүн 5-октябрь Кыргызстанда кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө карата окуучулар арасында өткөрүлгөн куткаруучу аталышындагы кароо сынак жыйынтыкталды. Республикалык деңгээлде эң мыкты ыр жана эң мыкты сүрөт катары тандалып алынган эмгек ээлерин өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев куттуктап, баалуу белектерди тапшырды. Сага жардам берет деп ойлойм. Сен сабагыңа окуган ашуга жакшы окуп, мен ойлойм ушу эң сага жардамдардын бири болот. 12 сентябрдан тарта өлкө аймагынан 1-класстан 11-класска чейинки окуучулар катышкан сынак алгач райондук, андан соң облустук деңгээлде өтүп, жогорку упай топтогондордун эмгектери республикалык кароого жөнөтүлгөн. Сынак башталгандан тарта жалпысынан 60тан ашуун окуучу катышып, анда мектеп окуучулары адам өмүрүнө арача болуп, өз өмүрүн тобокелге салган өрт өчүрүүчү, куткаруучулардын түйшүктүү ишин чагылдырышкан. Келечек муундардын жан дүйнөсү, көз карашы менен чагылдырылган эмгектердин арасында соңку Баткен окуясы дагы таамай жана жеткиликтүү тартылган. Бүтүндөй кыргыз элинин жүрөгүн ооруткан каргашалуу окуяны сүрөттөгөн 5-класстын окуучусу Али Талантбеков сынакта баш байгени жеңип алды. Ушундай өз аркылуу өткөзүп, ушундай катканы мен ойлойм, бул баягы элдин биримдигинин бири да негизиндечи. Бул бүт ошо структураларды көргөзүп, мына элдердин кыйналып атып, именно мындай грузовой машина менен качып аткандарын көргөзүп, мына жерден орттон, жамандык кырсыктардан буларды коргоп токтоп калган вообще негизги идея. Аябай жакшы. Конкурста сүрөттөн сырткары окуучулардын калеминен жаралган ырлардын сынагы дагы жыйынтыкталды. Куткаруучулардын баа жеткис эмгеги баракка түшүрүлгөн ырлардын ар бир сөзүнөн өспүрүмдөрдүн мекенге болгон сүйүүсүн, куткаруучу кесибинин улуулугун, патриоттуулук менен бере алгандыгын билүүгө болот. 7-11 класстар арасында өткөрүлгөн эң мыкты ыр конкурста гран-при Нарын облусунун Атбашы районунун Мырзакматов атындагы орто мектебинин 8-классынын окуучусу Нурланбек кызы Хадижага берилди. Куткаруучу жалын менен алышып, учкан орттун канаттарын кайрышып, бир заматта баатыр билек агаар өчүрүштү жалын отто жанышып. Бүгүн күнүн баатырлары ушулар, куткаруучу деген ыйык аты бар. Кыйын кырдаал турса элдин башына өлүмгө да тик караган заты бар. Мен бул баш байгени алдым. Барыңыздарга чоң рахмат. Аябай кубанып, сүйүнүп жатам. Быйыл эле мына Баткенде болуп өткөн окуядан кийин мен коргоочуларды ошо аябай гана баркын билдим. Алардын ден соолугу чың болсун дейм, үй бүлөсү менен ар дайым биргеликтүү болсун дейм. Кыргыз жергибизде эч кандай кырсыктар болбосун, бардыгы тынчтыкта, бейкучулукта жашашсын. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан экинчи ирет өткөрүлүп жаткан куткаруучу аталышындагы кароо сынак Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фондунун жана Жапон өкмөтүнүн кырсыктардын тобокелдигин азайтуу программасынын алкагындагы коопсуз мектеп долбоорунун каржылоосу менен уюштурулду. Болду, рахмат.